автомат коробкада. Полкаларды қараңыздар. А где душ-туалет? Душ-туалет. Туғандар, ассалаумалейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу авто сүйүүчүлөр, Бишкек шаарынан салам айтабыз. Биз бүгүн фура, тигач деги эле грузовой саткан ряддабыз. Өткөндө мага чалып комментарийге да жаздыңыздар, мага чалып дагы айттыңыздар. Мен сиздерге бул чыгарылышта ошо сиздер көрүп турган грузовой автоунаалар боюнча бир сыйра баалары боюнча тааныштырып коеюн. Сиздер баягы эле суупу чайпайды алдыңыздарга коюп алып кеңири бизди тамаша кылсаңыздар болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Алгач ушул Volvo'дон баштайлычы. Так, Volvo 460 дейт. 460 2012 автомат экен. Баасыны бул жакта, баасы 5 миллион дейби? Баасы коюлган жерге да телефон номери жазып коюп тургандар. Ошол телефон номер боюнча чалып байланышып көрөсүздөр. Голова өзү эле турат. Мынакей 2012 экен чыгарылган жылы. Volvo 460. Жакшы. Андан кийинки DAF. DAFтын да головасы өзү эле турат. Жаман бийик го. $42,000 экен DAFтын баасы. Анан 2014 экен, бул дагы автомат. Автомат коробкада, телефон номери 0700 250 700 экен. Ретардо бар дейт. Көрүп атасыздар. Мен сиздерге телефон номерин дагы жаңыртканга туура келет экен, себеби алысыраак болуп калат. Мынагу прицеби менен турат. Бул жаңыраак окшойт жылы. Так, 2015 экен, автомат коробка дейт. $60,000. 0709 77 91 77. Бул жаңыраак экен. Бул прицеби менен турат. Ичинде акелерибиз отурат окшойт. Айнеги ачык, хозяин ичинде. Андан кийин мынагу эскираак DAF. Кызыл түстө, голова өзү эле экен. Так, DAF XF460 дейт, 2013 чыгарылган жылы, телефон номери 0500 13 03 33, договор деп коюптур. Булардын баасыны телефон номери аркылуу чаласыздар. Байланышып көрөсүздөр, баасыны билсеңиздер болот. Охо, мына эмне машина? Мына эмне машина? Renault экен. Renault T440 дейт. 2016 экен. $68,000 сураттыр. 120 куб чистый дейт. Телефон номери 0550 15 66 77. 120 куб бул неменин көлөмү экен? Жүк салган жагы. Жакшы. Оформление болду экен. Андан кийин мында дагы бир Volvo турат. Volvo боюнча информация калтырбаптыр. Голова өзү эле турат. Андан кийин мында дагы бирөө турат. Көптөн бери турат окшойт. Немелери ылдыйга түшүп калыптыр же. Булар пневма болобу? Алды көтөрүлөбү? 2007 автомат экен. Мында маалыматты, телефон номерди көрдүңүздөр окшойт. Чалып байланышып көрөсүздөр. Так, улантабыз. Мына Renault. Муну точно тааныдым. Тигач дейт, прицеп 2009, голова 2011 экен. Телефону 0772 20 18 18. Автомат коробка экен. 2011 жылы чыгарылган. Жакшы. Аралатып тартайлычы. Так, Renault тарттык, Volvo'лор тартылды. Мына DAF'тарды тартайлы. 2014 конец дейт, автомат коробка. $53,000. Телефон номерди көрдүңүздөр. Автомат коробка экен. Жаман бадуайма чыгыптыр, DAF. Караңыздарчы. Мунун ичи бир комнатный квартира болсо керек. Ассаламу алейкум. Туган ичине тартсак болобу? Ичинде уктап калыптыр. Ойготпой эле коелу. Так, улантабыз. Андан кийин дагы бир Renault. Renault'нун чыгарылган жылы муну $40,000 сурап атыптыр. Бул да где-то 11-12 болуш керек. Мында телефон номери турат.
чалып байланышып көрөсүздөр. Мынау Ренолордун кабинкасы кичинерээк болот экен, жапызыраак. DAF-тардыкы өтө бийик экен, көрдүңүздөр. Так, булар тартылган. Эми мына кузовду тартайлычы. Bunun da basını жазбаптыр. Telefon номери жаңыртып коёюн 0702 39 68 10 экен. Ну, ескилери. Линтейка бар экен. Тигач. Тент экен. Мында да бир кызыл Рено турат. 2010 экен, автомат. Договор деп коюптур. 0502 77 70 41. Рено. Шул машиналерден дагы караса алып атат. Так. Мына DAF-тын мына кузовуна тартып коелучу. 2002 экен, механика 530 сантиметр куб дейт, $20,000. 0777 75 05 15 голова өз эле турат. Двойной мост экен болгондо дагы бул. Двойной мост экен. Көрдүңүздөр, голованын өзүнө $20,000 сурап атыптыр. Жакшы. Бул канча тонналык экен? Мерс кайсы эле бул? Атего. Мерс Атего. Прицеби менен экен, будкасы менен. Не вас? Жан-жандыктарды, жаныбарларды ташыганга 0709 25 23 83. Кане воз дейт. Пробеги 104,000 километр. Оригинал дейт. Карап көрөсүздөр. Жакшы. Карап көрөсүздөр. Мында дагы манипулятор окшойт. Германиядан келиптир, манипулятор дейт. Телефон номерди көрдүңүздөр. Чалып байланышып көрөсүздөр. Мунун арт жагында бир сирастерге көрсөтүп коелу. Узуну где-то 4 метр чыгат. 4-5 метр чыгат. Жакшы. Бул КамАЗ сиздерденби? Так, $45,500 сурап атыптыр. 2011. Телефон номерди мындай кылып тартат окшойт сиздерге. Volvo 460 2011 экен. 420 бул. 420 экен. Айырмасы болобу 460 менен 420. Ат күчүнөнбү? Дагы кайеринен айырмы? Тартышы. Аркылар жасап өкүрөт болуш керек, Солярканы алып кирет. Жутат. Коло эткирип эле. Бирок бул эмеси прицеби жаңы окшойт. Жакшы. Мында Actros турат. Actros одиночка экен. Сиздикиби? Одиночка Actrostор канча турат? $28,000. 99-жылы чыгарылган. Так, жакшы, көрө бересиздер. Мында дагы бир холодильник экен. 2016 Volvo 500 дейт. Договор экен. 0705 09 46 00. Холодильник экен, көрүп атасыздарбы? Холодильниктин сезону башталды уже. Ох, мына цветти караңыздар. Так, бул Volvo 460 экен, мынаке. $38,000. Көрө бересиздер. Мына жакта да головалар турат. DAF, Volvo, Renault, Scania. Scania бар экен, Scania жок окшойт, бияқта ошол Scaniаны тартайлычы канча турат Кыргызстанда. Scania тартпадык. Renault тартылды. Volvo тартылды, DAF тартылган. Онда да Scania турат, ушу 2 Scaniаны тартайлычы. Так, 2002 экен чыгарылган жылы. 2008 экен. Объему 500 куб экен. Состояниясы жакшы дейт. Телефон номери 0703 54 54 34 экен. Чалып билсеңиздер болот баасыны. Бирок жаңы экен. Состояниясы аябай жакшы экен. Полный краскалап жасап койгонбу дейин десең, андайдай деле көрүнбөйт. Мынакей. Мына жерлери бирок сынып кетиптир да. Мына жери сынып кетиптир. Бул не краска бул? Краска болбосо керек, Краска деп ойлойсуздарбы? Ох, атаң мыналары сынып кетип атат, хамыттары күйүп калыптыр. Renault дейт. Мынакей, мынау эми мынау деле ошондой эле.
Так, одиночка екен бұлар. Мосы одиночка дейбі. Олар бірақ жапызырақ кірген олар. 460. Кісіне компакт екен. Мұны сары Volvo бойынша 0501 62-63 72. Бұл да холодильник оқшайды. 03 Баткенский номер. Ассалаумалейкум. Қандайсыз туған? Денсаулық іштері жақсы? Ичин тартайылчы? Ешікті ашыңчы нарқы? Охо, баллондор зорға. Баллондоры жақшы екен состояниесі. Қараңыздар. Ичин тартайылчы? Однокомнатный квартира, да, бұның іші? Бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Шеп яқта ғой. Денсаулық жақсы? Все нормально. Все хорошо. Откуда? Чалдавар. Чалдавар? Жақсы. Так, DAF бойынша көріп отырсыздар. Ого, спортивный ғой бұл. 2 спальный, 2 этаж. Кондиционер бар ба? Да. Кондиционер бар екен. Стояночный кондиционер. Стоячий, но другой кондиционер тоже есть. Другой тоже есть, да? Который штатный, да? Да. Штатный. Штатный. Здесь Работает? Да, все работает. Бардық іштейді дейді. Ретарда тоже есть. Эгерде сиздерди жакынкы күндөрү границага кирди чыкты маселеси ойлондуруп аткан болсо, мен сиздерге ишеничтүү айдоочу Мухиддин абабызды сунуштап өтөйүн. Айдаган автоунаасы алыскы жолго ыңгайлуу жана комфортный Альфард автоунаасы границага жөнөрдөн алдын сиздердин документиңиздерди черный список жана золотая коронадан текшерип анан жөнөйт. Жумасына 7 күн, суткасына 24 саат бою телефон номерге звонокко өзү жооп берет. Адреси боюнча айта турган болсок, метро Проспект Мирада жайгашкан ушул торговый центрдин алдындагы стоянкадан тапсаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ак жол тилейли. Ретарда есть. И автомат коробка, да? Полкаларды қараңыздар, А где душ, туалет? Душ, туалет. Жақсы. Игілік. Удачи, брат. Спасибо. Не, 220 вольт по? 220 вольт? Работает? Точно? 1.12, 1.24, брат. Я думал 220. Так, жақсы. Өте сонын. Қарап көресіздер, туғандар. По ценам қандай еле ценасы? 38, 13 год. 38, да? Да. Это сам голова, да? Голова только, да. 13 год, 2014 год. С ретардой, высокий кабина. Высокий кабина, да? 38 тысяч долларов. Ага. А вариант, обмен? Нет. Нету, да? Только нал. Все, удачи, брат. Спасибо, братан. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Көрдіңіздер, туғандар. Жақсы кен состояниясы. Так. Дальше кеттік. Қараңыздаршы. Реноны жүргізді. Шамалда азыр. Жақшылы болып отау. Біз улантауыз. Видеоны үзбейіз. Ушыл қатармен шығып кетеміз. Арасында мұнындайдағы немелер бар екен. Мал сал ташығанға, баяғы асал-пасал ташығанға дағы бар екен туғандар. Гигант. 512. 12 000 доллар сұрады. Телефон номерді көрдіңіздер. Дубль кабинамен. Мұнында линтейі менен дағы бір Volvo тұрады. Договор екен. Телефон номерді көрдіңіздер. 2013 жылы шығарылған. Мұны не? Жатқырып қойған бұл? Жатқырып қойып тұр. Пневма ұқшайды. Volvo FH13 дейді, 2013. Пробеги 810 000. Ого! 810 000 километр жүріп тұр. Пай. Жақшы. Атам, дафты қараңыздар. Қараңыздар чешкен машинелерді. Азыр бір чекеден сіздерге тартып көрсетеміз. Туғандар, мен главный фонғыдағы суреттерді тартып олайын сразу. Опа, кеттік улантамыз. Дағы бір Volvo тұрады, онда прицептің өзі қанша екен? 2011 екен, ценасы 11 000 доллар. Тент ой екен, тент деп қояды. Тент. Баллондары не деп қояды? Европейский. Баллондары баяғы немеден екен. Низко профиль екен, Джондон.
Экөөнүн айырмасын көрдүңүздөрбү? Европеец деп коелу. Түшүнгөндөр болсо жазып коюңуздарчы. Мындан кийин дафтарды дагы, пол прицеп тигаштарды дагы тартып турайлы сиздерге. Мына эскилери канча турат экен, а? 860 миң сом экен. Карап көрөсүздөр. Бул одиночка экен. Көптөн бери турат. Мында дагы бир Mercedes-Benz Actros турат. Мен бар экен. Жалып байланышып көрө бересиздер. Так, мында дагы 10 тонналыктар турат. $14.500. Мында дагы 10 тонналык. Объем двигатель. Бул прицеби менен экен. 6-4 куб экен. Бул холодильник экен. Атего дейт. Холодильниги менен. Бул өзү эле экен. Бул прицеби менен экен. Мында дагы бир холодильник турат. Бул ман экен. 2011 экен. Ценасын жазып койсо болмок экен. Мында дагы бир одиночка турат. Чото мына КамАЗ тааныш учурайт да. Так, $15.500. $15.500. Көрө бересиздер. Негизинен баларды көрдүңүздөр тугандар. Ман, Volvo, Renault, Mercedes-Benz Actros, DAF, ретардасы бар дейт, $37.000 экен. Телефон номерди көрдүңүздөр. Чыгарылган жылы 2012 экен. Тикке коюп коюптур. Жашыл түсте болгондо дагы. Ушундай тугандар, бир-бирден лайктан коюп коюңуздар, подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. О, туугандарыбыз Renault көрүп атат. Ошо Renaultга кызыккандар да көп экен негизи.